Аттың дүйнө деген ушул турбайбы? Алла башка салса, көтөрбөскө айла жок экен. Кечээ көргөн бүгүн жок. Жаркылдаган жүзүңөр бир заматта жалп деп өчтү. Бармактайыңарда баш кошуп, өмүр бою жашоонун жыргалын да, кууралын да бирге таттыңар эле. Эми акыркы сапарга дагы ажыраша албай, кол кармашкан бойдон кеттиңер. Көңүлүмдү оорутуп, бир сөз айтсаңар, кылчайып бир жаман көз менен карасаңар, балким бүгүн бул сөздөр менин жүрөгүмдөн чыкпайт эле. Силердин айткан акылыңар, көрсөткөн камкордугуңар, жасаган иштериңер, адамга болгон мамилеңер, балдарды тарбиялаганыңар, элге, журтка кылган кызматыңар, ак ниетиңер, чынчылдыгыңар, түз жүрүп түз сүйлөгөнүңөр, ак эмгек менен баары тапканыңар, боорукердигиңер, акылмандыгыңар бул биз үчүн чоң мектеп эле. Силер биздин жашообуздагы эң кымбат мугалимибиз элеңер. Ушул сөздөрдү тирүүңөрдө дагы көп жолу айтчумун. Бирок ошондо чөгөлүп ыйлап туруп, ыраазычылыгымды айтпаганыма азыр өкүнүп турамын. Бир туугандардын ортосундагы сүйүүнүн, мээримдин, мамиленин кандай болорун эми мен силер жөнүндө миңдеген адамдарга бүтпөс китеп кылып айтып беремин. Бул жашоодо бакубат өмүр сүрдүңөр. Ырыскыңар төгүлүп чачылып турчу. Барчылыктын үстүндө жүрдүңөр. Силердин ырыскыңар өзүңөргө эле эмес, бир айылга артып турчу. Элге жактыңар, журтка жактыңар. Эми жерге да жаккыла, Аллага да жаккыла. Кош менин асыл бир туугандарым, менин бир боорулорум, менин эң жакын адамдарым, алтындарым. Жаткан жериңер жайлуу болсун, топурагыңар торко болсун. Алла билип кылган, билбей калган күнөөлөрүңөрдүн баардыгын кечирип, бейиштин төрүнөн орун берсин. Ата энебизге, бир туугандарыбызга, балдарыбызга салам айта баргыла. Силердин жаркыраган элесиңер биздин жүрөгүбүздө акыркы жашообуздун мүнөтүнө чейин түбөлүккө сакталат.